Парламентдагы спикер үчүн бул сунуш абсурд. Нурланбек Тургунбек уулу 75-жилердин каты боюнча прокурордун 9 жыл сураганын абсурд деп атады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы бийликти басып алууга айыпталган негизги 3 фигуранттын бири. Бишкектин 1-май райондук сотунда жараян уланууда. Абсурд. Эже бияна турмуштун. Эми азыр кичине сабыр кылып турайсызбы? Сот жараян аягына чыгып атпайбы буюрса? Бирок эми бул алдын ала эле ошол ал келтирген жүйөсү болду. Эмне айтасыз ошо? Абсурд. Бул эми сабыр кылып турайлы көрөбүзбү? Боюнча эмне айтасыз? Азыр процессти айтабыз. Бүтсүн процесс. Негизи бак пункт кызыгып аткан, сиздин оюңуз боюнча жөн жооп берүү ачык коюп кетире. Сен түшкөн жоксуң. Ачык койду жолду. Карабайсыңар силер. Садыр Нуркожоевич, сенден бир сураныч. Мынау Канышбек Ташиев экөөң достошуп, кайра Кыргызстан мамлекетин дагы да жакшы мамлекеттердин катарына кошушуңарды суранамын. Ортоңор бузугу түшүп, каяктагы жаман сөздөрдү угуп жүрөм. Мен телефонда кармабайм, сигаретта чекпейм, бул жаман сөздү каалабайм да. Силерге бир айтар сөзүм, достошуп, мамлекетти дагы мындан дагы жакшы көрүнүштөргө жеткизип, чоң мусулман мамлекеттердин катарына кошушуңарды суранамын. Кудайдан дагы тилеймин. Силерге Кудай Таала өмүр берсин, ден соолук берсин, чоңойтуп аткан уул кыздарыңардын жакшылыктарын көрүп сүйүнүштү Кудайым насип кылсын. Карлыктын доорун сүрүп, байбичеңер чоңойткон балдарыңардын жакшылыктарын көрүп, Кыргызстанга таанымал, тарыхка жазылган инсандардан болушуңарды каалайм. Ушу тилим алсаңар экөөңөр жарашып, Кыргызстанды дагы мындан дагы жакшы даражага жеткизип, Алланы тааныган элдерди бөлөк элдерге дагы тааныткыла. Биздин кыргыздардын жүрөгү таза, дили ак, меймандос элбиз. Ушуну дүйнө жүзүнө таанышыңар керек. Экөөңөрдөн суранамын. Достошкула. Болбойт, ортодо каяктагы бузукулардын сөзүнө кирип алып, май кармаган бармаган жалайт дейт. Бул бардык адамда бузукулук жагы дагы, жаман дагы жакшы жагы дагы болушу мүмкүн. Экөөң дагы достошуп Кыргызстанды мындан дагы жакшы дүйнө жүзүнө таанытууңарды суранамын. Мен өзү телефонду эле колдонбойм. Силерден сураныч, достошуп кайра мамлекетти чоң мусулман мамлекеттердин катарына кошкула. Сураныч силерден балдарым. Умин, Кудай Таала силерге ден соолук берсин. Достукту, дос деген Кудайдын аты болот. Достошуп жакшы Кыргызстанды чоң мусулман мамлекеттердин катарында бак-бат жашап калышын насип кылсын. Кудай Таала силерге ден соолук, иман берсин. Өмүр рызкыңарды Кудайым берекелүү кылсын. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар.
урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мен айта турган оюм, сөзүм акыркы убакыттарда көп сөздөрдү угуп, ар жерде кандай жаңылыктарды угуп көргөн эми чыдамым кетип калды. Алардын бардыгы туура азыр менин деле достчулугумда Facebook'та бар. Анын эжелери бар, достору бар, жана башка жакын туугандары бар дегендей. Бирок мен туура түшүнгүлө аргасызмын. Ошол силер колдоп аткан инсан Жогорку Кеңештин 2 жолку төрагасы Нурланбек Шакиев. Сени иниң менен мен мамиле кылышып жүрөм. Анын бир да жамандыгын көргөн эмесмин. Бирок сенин ким экендигиңди мен өтө жакшы билип бүттүм. Ушул ким кандай бир баш көтөргөн адамдар болсо, Ташиев менен мамиле кылдырбаш керек, сенин максатың. Мамилени только мен аркылуу кылыш керек дегендей кылып жүрүп, бир топ аксылык балдарды дагы сен чаптырдың, сындырдың, каматтырдың. Ошолордун арасында мен деле бармын. Эми кимдир бирөөлөр аркылуу дагы бир нерсени жактырышың мүмкүн. Бирок Нурлан, мен сени бүгүнкү абалыңда турган убакытта эч убакытта жамандык каалабайын деген оюм болгон. Бирок эми ар кимден угуп, сенин айткан сөздөрүңдү уже жүрөгүмө батыра албай калдым, Нурлан. Балким сенин кооба устатың дейин десем, сен буга чейин Бакиевдин деле башын жеп тынгансың. Мына кече жакында Ташиевдикин деле жеп тындың. Нурлан досум, сага жаман сөз айтпайын десем дагы айтышка туура келди. Нурлан дос, бүт бардыгын өзүң жакшы билесиң. Эгерде кырдаалды да курчап турган болсоң, мен айта турган сөздөрүм көп. Сен могу 20-жылдарга чейин карапайым адам элең, кандайдыр бир кара светтеги БМВны алып, үй жайыңга туура бар эле. О теги жакта Бакиевдин убагында алган жерлериңе салган үйлөрүң. Мындай кредит сыяктуу алып бир БМВ минип жүргөн жайың бар эле. 20-жылдан кийинки абалыңы мен көрө албай турган адамдар менен эмесмин, бирок Кудай таалам бардыгын ордуна коюп, бүгүнкү күндө сынап атат сени. Нурлан, бул элден алганың, бирөөлөрдү сындыргандарың, камчакеге көтүңү такап алып туруп, ар кимден алып койгон дүнүйөлөрүң сага жукпай атат. Аксыга Кербен шаарына кире берген жердеги бир арка курулуп турат. Ал арканы сен көтөрүп кетпейсиң, эл үчүн калды. Бул эмгегиңе рахмат. Бирок ошолорду каяктан алдың суммаларын? Айта берсе сөз көп. Бирок азыркы убактымда бираз мен тууралуу айткан сөздөрүңө угуп алып турган, чыдай албай кетип атып, эмоция калтырып, кээ бир сөздөрүмдү жоготуп атам. Нурлан, 20-жылга чейин ким элең бүгүн кандай миллионер болуп турасың? Азыркы Садыр Жапаровдун бийлигине мен суранып кетем. Нурлан Шакиевдин байлыгын, башкаларын ушул кимдерди кызматтарга койгон? Алар кантип барган? Алар кече күнү ким эле, бүгүн ким болуп калды? Бардыгын тыкыр иликтеп беришиңерди суранам. Нурланбек, экөөсүңө мындан кийинки бар саламдарыбыз 4 жыл мурда эле үзүлгөнүн билем. Муногу кечеги окуялар кандайча кызматтан кетип калганын өзүң жакшы билесиң да. Бүт бардыгы 75 аксакал дегендердин бардыгы сенин планың болгон, аны өзүң билесиң. Импичмент маселеси, президентке ишеним көрсөтпөй аны кулатуу, Ташиевди президенттикке аттандыруу, ага чейин Садыр Жапаров кулап кеткенде убактылуу президенттин милдетин аткарып калам, андан кийин маселени мен чечем дегендериңе бардыгыбыз билебиз да. Нурлан Шакиев, аны карапайым эл деле түшүнүп турат. Жогорку Кеңештин азыркы кетип аткан депутаттары жөндөн жөн эле кетип калбай, арызын жазып алып, мандатын тапшырып, ушулардын бардыгына өзүнчө чара колдонгула. Айрыкча менин жердешим Нурланбек Шакиевке чара колдонгула. Азыр муну Facebook'ка жүктөйм, түбүнө комментарийлерде пактакорлору да көп экенин билем. Ар нерсени жазып алып азыр мени тейлеп тепсешин билем. Удум бардыңарды. Жаза бергиле. Бирок бул күндөрдө эле өтөт. Кудай бардыгын таразалап турат. Калыстык гана болуш керек. Азыркы мен Жапаровдун бийлигинен мындай калыстыкты талап кылам. Көңүлүнө эч кимди карабаш керек. Мыйзам чегинде бардыгы иш жүрүш керек. Мен бирөөдү жамандайын, каралайын деген оюм жок. Болгону бардыгы мыйзам чегинде күнөшкүлө. Анан мандатын тапшырып коюп, төрагалыгын тапшырып коюп эле кетип калса, бул менен бүтүп калды болбойт, урматтуу Садыр Жапаров. Камай турган адамы барбы? Камагыла. Булар деле бизди каматкан убагында бир убакыттагы ошол ата журтчу, райондо координатору мен болгом. Мекенчилинде да координатор мен болгом. Жыйынтыгында 1,5 жыл мурда сүйлөгөн сөзүм үчүн мен алып барып камашып туруп, 3 жыл пробация бериш койду. Мен кайсы күнөм үчүн? Бул пробация дегениңер дагы баягы кекитегине сыйып коюп экен. Жыл албай калдым, кыймылдай албай калдым. Мен да бала чакам багышым керек, ээн эркин жүрүшүм керек эле. Мени бирөө сындап койгончу мен эле ушундай азаптуу тозоктуу күндөрдө калып калышым керекпи? Ушулардын бардыгына менин жердешим коңшу айылман болот. Аксыда Нурлан Шакиев күнөөлүү.
Эгер дагы бир провокация жасап, аркы берки дагы бир нерселерин уюштурам десең, колуңан келгениң кыл, Нурлан. Мен сен менен до конца күрөшүп деле жүргөм, күрөшө берем. Мен мынау бийликтен же башкадан мыйзамды сыйлайм, конечно. Бирок коркуп кала турган адам эмесмин. Кудайдын алдына барганда дагы экөөбүз эзептешебиз. Нурландын тарапташтары, эми алар калбай деле калган болушуңар мүмкүн. Түшүнүү менен кабыл алгыла. Нурландын ачыгын айтайын, адам эмес. Ушуну билгиле. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу досторум. Мына Кудай кааласа азыр Кыргызстанда жүрөм. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Мен силерге азыр бул видеого чыкканымдын себеби Каныбек Досмамбетов тууралуу сөз болот. Кайманаты паразит, Эдунун ана башчысы, ошол Эдунун баарын өзү көзөмөлдөп жүргөн, өзү башкарып жүргөн, Жалал Абад областын каалагандай кылып калчап, өзү прокурор, өзү сот, өзү ГКНБнын төрагасы болуп иштеген көптөгөн ишкерлерди кыйнап, камап, акчаларын алып, оюна келген жумуштардын баарын жасаткан. Каныбек Досмамбетовго 6 февралда мен 6 отделдын начальнигине арыз менен арыз бергенмин прокурордун атына, администрация президентага жана УКМКнын башчысына мен кайрылганмын. Мени коркутушуп, менин мүлктөрүмдүн баарын өткөрөсүң, ата энеңдикин өткөрөсүң, баарын тартып алганы аракет кылышкан. Көптөгөн ишкерлерди камап, иштер жок болсо бандиттерди алып келип, заявленияларды жаздыртып, заявлениянын негизинде камап, мамлекетке аз гана сумманы көрсөтүп, төлөп чыкты деп, калган акчалардын баарын оң чөнтөк, сол чөнтөк кылып, өздөрү ойлогондой ушинтип кыйнап, ишкерлерди качырып, сыртка чыгарып, көптөгөндөрү жүрөктөрү кармап өлдү ичинде, СИЗОнун ичинде, ГКНБнын ичинде, көптөгөндөрү качып, башка мамлекеттерде азырга чейин келе албай жүрүшөт. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу генеральный прокурор, урматтуу азыркы ГКНБнын жетекчиси, сиздерге кайрылып кетет элем. Мен жазган заявление боюнча иш козголуп, андан кийин мени даже тергөөгө чакырбай, беттештирүү кылгызбай, ошол иштин жаап койгонун жакында билдим. Биздин Садыр Нуркожоевич айткандай, көптөгөн азыр ушул ГКНБнын туура эмес кылган мыйзамсыз иштерине президентибиз үмүт кылып атат силерден. Ушуларды тергөөнү аягына чейин жеткирип, күнөөлүүлөр өз күнөөсүн мойну менен тартат депчи. Ошого мен кайрылып кетет элем. Азыр Жалал Абадтагы көп ишкерлер өздөрү канча айтса дагы, канча факты берсе дагы, Каныбек Досмамбетов ошолордун баарын азырга чейин өзүнүн прокуратурада иштеген связьдары менен, өзүнүн тааныштары менен көптөгөн ушундай шашпай тургула, мен силерди убактысы келгенде каматам деген сөздөр болуп атыптыр. Ушундай коркутуулар болуп атат дагы деле.
азырга чейин мен айткым келет да, бул жердечи Кудайга шүгүр, азыр ушул Досмамбетов кетип, көптөгөн ушундай заявлениялар түшүп, көбү азыр ачык айтып атат. Мына кечээ эле Америкадан дагы бир ишкерибиз кайрылды, квартирамды алып коюшту, акчамды тартып алып коюшту деп айтып атат. Ошондой көп информациялар чыгып атат, көптөгөн далилдер бар. Бунун баарына чекит койбосок болбойт, баарын тергөө жүргүзүш керек. Менин ордума ушул азыркы жабыркаган ишкерлердин ордунда силердин уулдарыңар болуп калышы мүмкүн эле, башка жарандар болушу мүмкүн. Бул жерде баягындай вымогательство, превышение полномочий деген оор мындай кылмыштар бар да. Бирөөнүн мүлкүн тартып алуу деген бул чоң беренелер, чоң статья бул. Ошолордун баарын азыр тергеп, булардын баарын акырына чейин жеткирип, кандай болгон, не болгон, кайрадан кайтарып, кимдин эмнесин алып койгон болсо, ошону бардыгын мен ушуну суранып кетет элем, аягына чейин чыгарышыбыз керек. Чыгарбасак, анда ишеним болбойт элде. Анда каныңыздарга чоң рахмат. Дагы көп маалыматтарды айтып беремин. Көп маалыматтар чыгат. Буюрса, көргөнүңүздөргө чоң рахмат.